Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Мынакей кара кечедеги таразалар. Азыр булар бош турушат. Токтоп калышты. Себеп дегенде, бул жерде киргенге машина жок. Кезек күткөндөр жок. Себеп дегенде булар эки таразаны чогуу иштетип коюшту эле, мына тигил жактан жүктөлгөндөй келип эле чыгып кетип атышат да. Ылдам болуп атат. Былтыр деле ушул эки тараза бар болчу. Бирок абдан очерет могул жерге келип алып, кырылышмай, жөөлөшмөй. Анан бул жерде айдоочулар ошол жөөлөп күзгүсүн жулуп кетип, бешигин жулуп кетип, маңдайындагы тиги направляющийлерин жулуп кетип атып тажагандан бул жерде өзлөрү кезектер түзбөй, мына сен киресиң деп түзүп алып калышты эле. Азыр мына эки таразаны иштетип коюп, буюрса кезек күткөн киши жок, машиналар. Буюрса үчүнчү тараза дагы тиги астына салынып атыптыр. Үчүнчү тараза. Эми ал келсе, ал иштесе абдан эле жакшы болот да. Балким запаска коюп коебу, мисалы кээде могу өткөндө могу сынып калыптыр, аябай кайра очерет болуп кетти да. Ошол эми айтар сөз бул жагын катырыпсыңар дегендей. Мен эми кара кеченин ошол жетекчилерине сунушум бар эле. Именно могул пересменканын убагында техникаларыңар 1 саат, 1,5, негизи 1,5-дан 2 саатка чейин жоголуп кетесиңер да. Жок, каякта жүргөнүн билбейсиң. Булар чогуу тамак ичишеби же чогуу нарядка барабы, эмне кылышат билбейм. Болгону эми сунушумда ошол иш тартибиңерди кичине өзгөртсөңөр. Денде иштеп барган адам техниканы токтотор менен ночтогу адамдар ошону айдап кеткенге даяр турса, нарядын бүтүрүп, тамак ичкенин бүтүрүп, баардыгын бүтүрүп, техникалар эми токтоп калбаса такыр эле. Бул жерде 1,5-2 саат дегендей пересменка бул жерде дайыма эле ошондой болот. Мен эмес, бул жердеги сураган ким, любой водительге кирип сурагыла, келип айтып берет. Пересменканын убагында жоголуп кетишет 1,5-2 саатка чейин. Ошону бир аз карап, ошол жерин техникалар токтобогудай кылып түзүп койсоңор, буюрса жакшы эле болмок да. Ошол. А так, тараза жагынан молодецсиңер.